Министрлер кабинетinin төрағасы Акылбек Жапаров Каракулжа районундагы Биймырза айылына 120 орунду балабакчанын курулушуна капсула салынды. Аталган айылдагы эски бакча 150 орунга ылайыкташкан, бирок эскилиги жеткендиктен улам мында 100 гана бала тарбияланып келген. Капсула салуу аземине мындан сырткары жергиликтүү тургундар, бакчанын кызматкерлери катышты. Акылбек Жапаров курулуш иштерин өз убагында сапаттуу бүтүрүү тапшырмасын койду. Жаңы бакча бүткөндөн кийин эскиси буздурулуп, орду көрктөндүрүлөт. Инерттүү материалдар колдонулуп, курулуш токтобой жүрөт. Балабакчанын салынышы бизге аябай чоң жаңылык болду. Биздин бакчада учурда 150 бала тарбияланып келет. Азыр бул жакты өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жак бузулуп кеткендигине байланыштуу жарым балдарыбыз таркап, азыр данный моментте 100 бала тарбияланып атат. Анан кийин бизге ошо күтүлбөгөн белек болду. Ушу Кудайдын буйругу менен ушу иш максатына жетип, ушу биздин Каракулжа районунун Биймырза айылына заманбап балабакча түшүп калса аябай кубанат элек. Биз темир курулуш компаниясы программадан ушу 120 орунду детсад яслиси курулуп атат. Ушу курулушу быйыл 23-жылы башталды. Эми Кудай кааласа келдерге ушул өз убагында мөөнөтүндө тапшырып, сапаттуу азыркы заманбап ылайык ушу курулушту тапшырып бергенге аракет кылабыз.